Салам достор, Мирел ушул адатта эле микрофон алдында силер менен кызыктуу темаларды талкууга даярмын. Жана мен эскертип кетип кетсем, мурунку подкасттарды укпасаңыздар, ал жакта биз орозо жөнүндө сүйлөшүп аттык элек. Ошол жөнүндө дагы улантабыз. Анткени болсо азыркы орозо айдын аягына чыгып бараткан убактысы келип калды, кичине калды, дагы бир жумадай калды. Тегереги ошо орозо бүткөнгө орозоңуздар кабыл болсун жана ушул орозодо көп нерсени үйрөндүңүз го деп эсептейм. Анткени негизи орозо айы бир гана тамактан баш тартуу жана денени тазалоодон тышкары бул дагы өзүңдү ойлоп, кандай десем, өзүңдүн жашооңду ойлоп жана өзүңдүн руханий жашооңду ойлоп жана ким экениңди ойлоп ой жүгүртүп кылган иштериңди ой жүгүрткөн убакыт. Мындай айтканча, негизи Кудайым болсо, Аллах болсо ушул буйрук бергенде адам өзгөчө Кудайга жакын болсун, өзгөчө Кудайга көңүл бурсун деп орозону буйрук кылып бериптир адамдарга. Негизи айтылгандай эле мурунку подкасттарда адам негизи ушул орозо кармаган убагында ар кандай денени тазалаган убакыттар келет. Анан ошентип эле кан мээге кире баштайт. Мындай айтканча, тазаган ошентип жеткендиктен мээ жакшы иштей баштайт. Жакшы иштеген себеби дагы бир мындай айтканча, жакшы иштегенден адам жакшы ой жүгүртө баштайт. Ошондуктан акылы тазалана баштайт. Мындай айтканча, бул физикалык жактан айтканда мээси тазаланып же ою тазаланган деген экөө окшошуп кетет да. Физикалык жана руханий жактан. Анткени болсо бүт нерсенин баары адамдын денеси өзгөрүп жакшы жака бараткан учуруда. Ошон үчүн орозо кармаган бул абдан жакшы. Айтылган көп эксперттер да айтат, өз убагында жана орозо кармаган бул өтө маанилүү жана керектүү адам үчүн. Көбүнчө адам бул орозону айда, бир жылда бир айда негизи мусулмандар тосот эмес, орозо кармайт. Анткени бул алар дагы ишенет, бул бир гана тамактан айрылуу эмес, тамакка жок деп тамак жебейм деген себеп эмес, ушул өзүн изилдеп жана ой жүгүртүүгө көрсөтөт да. Ошол мүмкүнчүлүк берет. Ар кандай кыйынчылыктар болсо, ар кандай ушул депрессия убактындагы чыгуу бул ошол орозодо жардам берет. Анткени болсо силер оюңар, жанагы кылган иштериңер, чечимиңер кичине мындай акылдуураак болуп баштайт. Анткени айтылгандай мээ 100% болбосо дагы жакшыраак иштей баштайт. Анткени дене менен жана руханий жана эмоционалдуу нерсе баары байланыштуу. Негизи орозо айында, ошол именно Рамадан негизи дагы бир сунушталынат да. Негизи жалпы эле орозону айтсак, мусулмандардыкын жалгыз эле эмес, негизи христиандар дагы кармайт, башка адамдар дагы кармашы мүмкүн. Кээ бир окумуштуулар дагы кармайт, Кудайга ишенбесе дагы, билбесе дагы. Бирок орозону мындай өзүнүн жашоосунда кээде практиковать этет экен да. Анткени алар болсо ушундай окумуштуу көз карашы менен же доктурдун көз карашы менен карап, ушул денеге тазалык жана жакшылык алып келет деп ошону кармашат. Бирок ушул айда болобу же орозо убагында ар кандай бир эле тамактан, суудан жана жыныстык катнаштан дагы баш тартпастан дагы алар болсо ушул алдаодон, уруштан, ар кандай ушактан, согуштан, жаман болгон адаттардан дагы баш тартканды дагы адамдар ушуга умтулуп, ушуну кылганга аракет кылышат. Каяктан гана болбосун, бүт адамдар болсо ушул башка адамдарды кечирип, башка адамдарга жакшылык кылып, мындай айтканча мамилени же адамдын касебетин мындай өзгөртүүгө аракет кылышат. Ошол андан да тышкары негизи Рамадан болсо, негизи орозо мусулмандарга чейин эле бар болчу. Мен айтмакчымын, жана мусулмандар негизи бар эле болчу, ислам дининен мурун эле бар болчу. Бирок Рамадан айы деп ошол орозо мусулмандардан баштап, Мухаммедтен эметилгенден баштап, ошол Мединага көчкөндөн баштап, ошондон башталат да. Ошол түнү болсо, кандай десем, Кудай эң жакын кез болот да. Ошондо Куран түшкөн деп ишенип, ушинтип орозо убакыты
ушинтип санай баштайт, жылдан жылдап салап келип. Негизи эгер мусулмандын календары менен карасак, ар дайым жыл сайын 10-11 күн алдыга эртерээк келет экен да орозо ай, ошентип жылып турат экен да. Анткенде азыркы биз жашап аткан григорианский календар менен ошол чыгыш жанагы мусулмандардын календары ал башкача болот. Мындан тышкары дагы бир кызыктуу нерселер бар экен да. Кээде ушул Рамадан айды мусулмандар болсо Куран айы деп эсептелишет экен да. Анткени болсо ушул айында Куранды көбүрөөк изилдегенге, Куранды окуганга, Куранга мындай көңүл бурууга көбүрөөк берет экен да. Ошентип мечиттерде да көбүрөөк Куран окуганга ушул көңүл бурат экен. Ошентип Рамадан айды да кээде Курандын айы деп айтып калышат экен да. Айтылгандай эле орозо бул мусулмандарга буйрук берилген, негизи жалпы адамдарга дагы, бирок мусулмандарга өзгөчө буйрук кылып беришкен, сакташсын деп, орозо кармашсын деп. Бирок болсо ошол 5 эменин исламдын диндин кандай айтсам столпу болсо, ошо фундаменти болсо, ооруган мусулмандар, ооруган балдар, боюнда бар болгон аялдар, жана же балда эмчекте эмизген аялдар, ар кандай оорулар менен ооруп аткандар, же сейил деп, мындай сейилде бир жактан бир жакка көчүп же бараткан кишисе болсо, алар болсо орозо карман кандай укугу бар кармабаганга, анткени алардын бир өзгөчөсү кыйынчылыктары болот. Ошондуктан аларга орозо кармаган буйрук деп эсептелинбейт да. Алар болсо андан тышкары, эгер мындай бар да, мусулмандарда айтылгандай эле, эгер билбесек, эгер орозо кармабасаң, анда сен башка адамдарды акча менен болобу же тамак берип тойгузганга, мындай айтканча ооз ачканга жардам беришиң керек экен да, өзүң кармабасаң дагы. Кээ адамдар болсо, кээ эмес эле көп эле ушундай болуш керек. Байкадыңыздар, орозо кармаганда адамдар болсо, кандай десем, жакшы тамакты жегенге аракет кылышат. Кээ бирлер болсо ошол орозо айында туура тамакка өтүп ар кандай кылышат да. Кээ бирлер болсо ушундай көп жеп алып тоюп алганга дагы мүмкүнчүлүк кармаса дагы, көбүнчөсү негизи ушул таза тамак, жеңил тамак, курулбаган же ушундай майлуу эмес тамакка аракет кылат. Анткени тамак болсо кээде ушул акыл ойду тазалап, акыл ою туура ой жүгүртүүгө жардам берет, тоскоолдук кылат деп дагы туура тамак жегенге дагы аракет кылышат. Анткени болсо тамактан бул прямой негизи байланыштуу. Эгер туура тамактансак, ушул орозо кармап, айында дагы ооз ачарда туура тамак жесек, анда биздин ден соолугубуз да жакшы болот, жана Кудайга болгон мамилебиз дагы же оюбуз дагы жакшы болот. Анткени биз ошол эгер туура ойлонуп, туура кылсак албетте. Кээ бирлерде адамдарда ушул мүмкүн ден соолугу өзгөрүшпөш мүмкүн, арыкта башташ мүмкүн. Кээ бир адамдар болсо мүмкүн семирип кетиш мүмкүн. Кээ бир адамдардыкы болсо ден соолугу өзгөрбөсө дагы башка адамдардын ден соолугу жакшылап чындап кетиш мүмкүн, өзгөрүш мүмкүн. Кээ бир адамдар ушул Рамадан убагында кандай десем, орозо кармаса, алар өзүлөр жакшы сезимдер пайда болот экен деп көп бөлүшүп кетип атат. Бул подкастта болсо биз жалпы орозо жөнүндө кичине кыскача фактылар, кыскача ушундай билген мүмкүн силер же билбеген белгилерин атап кеттик. Ошо менен жыйынтайбыз. Ошол орозоңуздар кабыл болсун. Ошо орозо темабыз болсо көп эле айттык болуш керек. Айтпасак силер бөлүшүп кетиңиздер биз менен WhatsApp номерине жана комментарийга. WhatsApp номеринин кыска номери +1 301 760 60 70 номерине байланышта болсоңуздар болот. Жана Алкитап Чекит медиага да өтүңүздөр. Ал эмесе биз болсо кийинки подкасттарда кайрадан жолугабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.